Balanın en kiçinekeyi bagat degen dagı söz emes. Tuğra bizdin Kırgız elinde balanın en kiçinekeyi atanı bagat değil. Bирок şariatı buzup atışar. Bирок başka nerse bile tuğulap koyuşar. Sen bagası gücesen ağırat dep ırazı olup verişir. Demek dogovor olur. Айтылбаган договор. Үй жай саңа калат, биз ыраазыбыз, муразыбыздын бардыгына, бирок сен багасын деп ошого макул болуп кетет. Бул деген айтылынбай макул болунган шарт. Анан ата-эненин үйүндөгү доля аркында баккандагы доля болуш керек. Эгер ата-энеси калган мүлктүн бардыгын кичинекейге калтырбайбыз, бирок багасыз, бул адилетсиздик болот. Үйдү калтырсың, сен баг ошондо. Анан жок, сен багасын бирок калтырбайбыз десе, анда жок, анда жылдап багабыз де. Bir jıl men bagan, bir jıl sizler bagasına. Şuntu aytыш керек. Ne деген adiletsizlik bu? Eğer baldardın bari bir koroga tıgıp alsan da sen çıkkanга tuura kelet. Şarga jakыныraakka gelip bala çaka baga turgan bolsоң bul jakşı. Maňa Moskvada yaşap жүргөн baldarыбыздан bирөө келди. Кече жакында 3 gün болгон жок. Анан дейт, апам 65-жылкы, атам 63-жылкы дейт. Булар жашыл адамдар болот да, мен 75-жылкымын. Жашыл адам өлүп калат дейт, аксакал болот дейт. Жетим аксакал эми ошол келишип атат, мындай болуп. Дасторкон чекесине мот чай коет аксакалдар. 65 ушундай да чынбы? Азыр 55-жылкылар дагы анча эмес, о 45 жыл аксакал азыр мисалы үчүн. 65 о этектери жигири эле каяка. Анан бизди карайсыз деп эле тапкан акчанын бардыгын ата-энеме сала берем дейт, дагы деле үйүң жок дейт. Анан эптеп пул чогултуп келип үй алайын жардам бер десем, жардам бербей койду дейт, түшүнтүп атат дейт. Мен айттым, жок дедим. Сен антпегин. Сен азыр ата-эне өздөрүнүздөр карай турган убагы. Сен буларга жардам милдеттүү эмессиң. Сен өзүң бутуңа туруп, үйүңү алып, бала чакаңды карап, үй жайың куруп, тиричилик оңдоп алганы, ата-энең сага жардамыңа муктаж болотун убакыт келгенде жардам бересиң. Азыр ушинтип калсаң, кийин үйүң жок калса, бул акмак болчу деп, ошо үйдөн каласың, кийин өзүңө дагы жардам бере албайсың, ата-энеңе дагы жардам бере албай каласың. Ата-энеге жардам бере турган милдет, ата-эне сенин жардамыңа муктаж болгондо тууганың. А биздики кандай? Өзү 40-50 чыгып элек, алып келип алып, анан акчасын алып, машинаны алып, алып, тойго барып, анан апшыратага барып, ысык көлгө барып, айланып тойлоп жүрө беришет. Демек, балдарга зулум кылып коет. А балдары чоңоюп атат. Эртең ата-энең кары үй жайын карай албай калса, сен карашың керек болот. Сен үйүң жок болот, мынтип бир корого тыгылып алат бардыгы. Демек, ата-энелер дагы эде балдарга туура эмес мамиле кылат. Үй салып кой, башка кылып иштеп жүрөт, каны менен иштеп жүрөт жакта. Жаны менен өлүп калыш ыктымалы бар. Ата-энеси алып келип көйнөккө, жаңы мода менен машиналар башкалар жок кылат. Анан 10 жыл иштеп келип, кайрылып ошо абалында отура беришет. Андай эмес. Боор ачыш керек бир туугандар балдарга, кыздарга. Анын неберелерин карайм дейсиң, неберең акчага карайсың сен. Акча жөнөтсө балдарын урбайсың, акча жөнөтпөсө телефондон балдарын ыйлатып пул сал дейсиң. А балаңа жардам бербесең, сага ким жардам берет бирөө? Балаң азыр үйүн салып албаса, тиричилигин оңдоп албаса, бир соодасын жолуна салып албаса, эртең кантесиң сен? Ошон үчүн мен айтат элем, айткыла досторуңар ата-энелерге, балдарды кыйнабаш керек. Ошолордун өздөрүнүн ишин, өздөрүнүн акчасын өздөрүнө сарптап, жашоосун оңдоп алыш керек. Качанга чейин ошо кыргыздын балдары новостройканын чекесинде туалет жок, баняс жок, жашап жүрө бериш керек. Андай эмеспи? Көп жүрүң ата-энең ушинтет. Шуну угуп аткандар да бар бу жерде. Мына Орусиядагы башкалар угат. 10 жыл иштеп деле эчтекеси жок. Мен билем. Жакын туугандарыман бирөө 4-5 баласы менен Россия Екатеринбургка барып, 4 жылдан кийин 2 сумка менен эле келди, болду. Кана 4 жылдык өмүр. Жейлим алган жок, башка кылган жок. Курсак тойгон эле ол жок. Адамдын ойной турган убагы жаштык балак доору, иштей турган курагы, кийин карыңан күч кетет, белиңен күч кетин иштей албай каласың. Ошого таппай турган азыгың болуш керек сеники. Ошондо балдарың сени карайт. Өзүң чалып элексиң, кар кемпир боло элексиң. Анан балдарга акча салакчасына дейт. Өзүң иштеп, өзүң баксаң азыр. Ата-эне урпаттуу. Ошон үчүн кыргыз өнүкпөйбүз. Дүңгүрөт той кылат, тигин таап келген тыйынды. Кайсарыңа той кыласың сен? Балаң заводтакса Кока-Коланын директори макул эле. Орустун штанын жуйт балаңа жерде. Башка иш кылбайт жерде. Анан 10 жылдан балаң кыйналса жаңы көрөсүң сен. Андай болот, ошону ойлоңуңар туугандарым.